Biz az Içki İşleri Ministrliği bu Kovşar Dolbor'un içinde atkarıcı bir organ. Bunlarga sorun verişinde duracak. Var. Siz gelin, siz de soralım. Kovşar Dolbor'un boyunca bu 5 yıllık dolbor. Duralım. 5 yılın içinde 10 milyon штраф. Duralım. 1 yılda kaç штраф koşturur? Özünüz aktarışı için. 2 milyon. 2 milyon штрафты siz bölünüz. 12 ayga kaç olur ekan? 166 ming штрафты. Bular foto, video fiksasiya qilish kerak. To'g'rimi? 166 mingni emi bölünüz 30 kunga qancha bo'lishi kerak ekan? 5500 tenge. Har bir kamera 231'den saatına yolda жүрүү эрежесин аныктап тактап чыгыш керек. Ошондо Ковшар Долбоору толугу ишке ашат. Туура айтып атамбы? Бул арифметика мыйда туура. Сиздер бүгүнкү күндөгү 10 камера иштегени бул планга турган жок да. Толбой атат. Демек Ковшар Долбоору туура эмес ишке кирди. Анткени мына азыр силер Бишкек шаар мэриясы, Бишкек Зеленхоз, тазалык, Бишкек асфальт сервис булардын бардыгы Ковшар Долбоор ишин алкагы иш жүргүзөт. Туура? Мына Ички иштер министрлиги өзүнүн гана булар алкагы иш жүргүзүп атат. Мен Ички иштер министрлиги бул тендерди өткөргөн жок. Силер башында болгон жоксуңар. Силердин ишиңерди мен көрүп атам. Силердин кумача машина жок. Кептин баары Ковшар Долбоордун өзүндө болуп атат. Мына жана Иманалы Кадырбек айтып кетпедиби? Силер айтканчы мына ушу бүгүнкү күнгө Иманалы Кадырбековичи ушу Ковшардын 10 камера иштеп атат да. 10 камера ичинен бир автоугон аныктадыңарбы? Bir kılmışkerdi, teröristlerdi taptılar mı? 10 kişinin yolda жүрүү эрежесин бузган үчүн айып таптыңар mı? Tapkan жоксуңар. Анткени бул камера менен аппарат турат. Булар жанагы чейинден өткөн машиналарды гана аныктап тактап жөнөтүп атат. Туурабы? Нарушение. Жолдо жүрүү эрежесин бул киши айтып атпайбы? Бул Ковшар Долбоор эмес деп. Тетиги жерде безопасный город деп жазып турат. Городду тескерисин окусаңар не болот? Дорог. Это безопасность дорог. Никакой город. Шаардын коопсуздугу жөнүндө маселе жок. Аэропортто камера жок. Чоң мамлекеттик ишканаларда жок. МВД СМБдын жанында жок. Анан каяктагы коопсуз шаар? Бул коопсуз жол. Долбоор президенттин башындагы, өкмөт башчынын башындагы, элдин башында айлантыңар да. Бул маселен 10 миллион штраф, минимальный штраф 1000 сомдон болгондо канча болот? Это 10 миллиард сом. Туурабы? 10 миллиард сомго расчеттан проект бул. Долбоор 10 миллиард сомго. Ошол 10 миллиард сомдун 2,5 миллиард сомун Vega Concern деген жана тендер утулган компания алат. Туурабы? Туура айтып атамбы мен? Туура. Мына ошол калган 7,5 миллиард акчаны МВД алат, мэрия алат, ИСМ алат. Эң эле аз акчаны Кыргыз поштасы алат. Туурабы? 16 сомдон ар бир жанагы бактылууга жеткизген үчүн. Туурабы? Туура айтып атамбы? Муну ким төлөйт? Бюджеттен бир тыйын бөлмөйт. 10 миллиард сомдун бардыгы мынагу окшогон карапайым элдин чөнтөгүнөн чыгат. Маселен ошо жана жолдо жүрүү эрежесин бузган адамдар мамлекеттик органдарды багат да. Кептин баары ушуда болот. Элдин жини келген ушуда болот. Анан кийин мына азыр 10 гана аппарат АПК турду да. 10 АПК турду. 10 АПКны 35 миллион доллар. Бул долбоордун баасы. 35 миллион доллар. Ошол 110 АПК Кыргызстанга эсептелген 110 АПК. Азыр ошонун 10-ун коюшту. 10-ун коюшту да. Эми эсептеп көргөнчү ар бир АПК 300 миң доллардан болуп атпайбы? Тесттин отверткасынан биз 600 доллардан болуп кетти деп ызы-чуу чыгардык. А ким карадыңар? Азыр могу жолдун боюнда жана мобилный деп коюп 3 футтуу переносион турда ошол 300 миң долларга болобу? Азыр 30 миң доллар болобу? 27 стационардык комплекс, 20 мобильный комплекс. Мына Кадырбекович, сиз 35 миллион долларды 110го бөлүңүз. 110го бөлүңүз. 300 миң доллардан болот атпайбы? Менде маселе ушул жакта болуп атат. ТЭЦтин авариясынан да жаман авария болот кийин бул менен. Сиз каржылык жана жооп бербейсиз. Сиз жоопкерчиликти өзүңүз албаңыз. Буну МВД өткөргөн жоксуңар. Убагында мына мага Молдомусак Ташполотович Когатиев СМС аркылуу кат жазды. Мен 2009-жылы Чудиновдун өкмөттүн убагында Туркия менен барып келишим түзүп келген дейт өкмөттүн. Бишкек шаары, Ош шаары, Ысык тегеленме жанагы трассалардын бардыгы 19 миллион долларга турган дейт. Бул генерал лейтенант Когатиевдин сөзү. Зарылбек Рысалиев айтып атат, мен капар начальник УУД менен Турсбекович менен Анкара шаарына барып туруп, Анкаранын Ковшар Долбоор кантип ишке киргиздиңер десем, 6 миллион калкы бар Анкара шаары 20 миллион долларга киргизет.
Арде 1000ден ашық камера тұрады. Біздікінде 110 емес та. Мына ошоны қоғышар дейді. Арде темір жолда бар, мектепте бар, садикте бар, подземкада бар, торговый центрде бар, мамлекеттік школада бар. Мына ошоны айсы болады қоғышар дейді. Ана бізде бір кичинекей коопсуз жол долбоорун көргөзүп алып, ана кийин ушуну өкмөт башчыны 2 жолго алып келип, депутаттардын баарына келип отурган президент тастагып отурбайсыңарбы? Ай, 12 февралдан 12 март күнү 1 ай болду. 1 айда канча акча таптыңар? Канча акча таптыңар? Силердики 3 мартка чейинкиси 10 миң болуп кетти, туурабы? Туура. А кодексти никто не отменял. 1 январда мыктачы. Берден мамлекетке ошондо 18.500 жанагы жолдо жүрүү эрежелеринин бардыгын силер мындай список этип салдык, туурабы? Анткени кодекс 4 марттан ишке кирди, ошого чейинкилер бар жок депчи. Бул деген 1000 сомдон эсептегенде 18.500.000 сом бюджетке зыян алып келди. Эгер чында бизде коррупция менен күрөш болсо, анда бирөө жоопкерчилик тартыш керек болчу да. Ким күнөөлүү? 18 миллион сом бюджетке түшпөй калды. А Кыргызстандын бюджетине быйыл 600 миллион сом безопасный городдон түшөт деп киргизип алган. Өкмөт киргизип койгон. А эгер 600 миллионду биз 4 кварталга бөлө турган болсок, 150 миллион сомдон түшүш керек болчу. Мына азыр 1 квартал битти. Силерге түшкөн жок да. Демек, Кооп шаар долбоору жоопсуз шаар долбоорду айланып баратпайбы? Ана коомчулуктун башын айлантпашыбыз керек да. Буну силер мисалы мына башында тиги жогорку нарын каскад болгон укмуш дегенбиз. А эмне болду? Ушинтип презентация кылган удот келген президент ошол кезде Алмазбек Атамбаев бар аштырган эмне болду? Кетти. Лиглас менен эмне болду? Лиглас менен эмне болду? Мына бул деле долбоор ушундай долбоор. Анан силер жөн эле нолдан ондай деп туруп, ана коомчулуктун башын айлантып, ана депутаттарды, министрлерди бизди мындай пайдаланганыңарды токтоткула. Керек болсо, Кооп шаар долбоору толук кандуу ишке кирген жок. Вега концерн аткара турган жумуштарын Бишкектин мэриясы аткарып атат. Мына силер аткарып атасыңар. Инфаком аткарып атат. Чын айтканда. Аткарып инфаком мурунда даярдап койгон. Баардыгын ошол даярдап коюп чыккан болчу. А тигилер келди, штрафтан акчаны чыгартат, 10 миң кетет. Эл төлөйт, бийлик төлөбөйт, өкмөт төлөбөйт, бюджет төлөбөйт.